Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Анжелика менен Асема экөө бир командада иштеп жатканы маалым болду. Инстаграмда эки жылдыздын кучакташып түшкөн сүрөтү пайда болду. Асема менен Анжелика апам жана мен фонду менен биргеликте кайрымдуулук иш-чараларын ишке ашырып жатыптыр. Эске салсак, буга чейин эки жылдыздын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Буга Анжеликанын кайрымдуулук акциясын колдоо сунушуна Асема "мен эри бар аялмын" деген жообу себеп болгон. Аны окуган Анжелика "сенин акылың төмөн экенин мурда эле билгем, дагы бир жолу далилдедиң" деп жооп жазган. Ошентип чыртуу танып кеткен. Көп өтпөй Анжелика өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына "Асема мага телефон чалып сөгүп урушуп жатат" деген билдирүү калтырган. Ал видео кайрылуу менен коштолгон эле. Күйөөсү жоктор эмне кылат? Күйөөсү жоктор деген элге даттанат. Мен элиме эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып, "Итсиң, акмаксың" деп кыйкырып өкүрүп телефонду коюп салып атат. Мен айттым, "Кел жолугалык, сүйлөшөлүк, бирок ортодо бир улуу адамдар болуш керек" деп. Мен улуу эжекелерден ошол суранат элем. Улуу ырчы эжекелерин азыр чалып бизге "Кой кыздар ушпагыла" деп аткан. Ошол Асеманын мен экөөбүздүн ортобуздан сүйлөшкөн сөзгө сиздер күбө болуп, бир точканы коюп берип койбосоңуздар, я с ней до этого разговаривала, но когда проходит где-то месяц-полтора, у нее начинаются обратно бзики. Вот я просто не понимаю. Бирок экөө акылына келип, эми бирге иштешип жатканы маалым болду. Бул эки жылдыздын өзүн жарнама кылуу максатында чыгарган чатагыбы же чын дилден нааразылыгыбы ким билсин. Бирок акыры ынтымакка келгени көпчүлүктү кубандырып турат.